саламатсыздар, кадырман кыргыз калкым. Кушак кечиңиздер менен. Буга чейинки биз көрсөтүүлөрүбүздө кыргыздын салт санасын, улуулугун, нарк населин даңазалап айтып келген болсок, коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөр күчөгөндөн күчөп, жүрөк өйтүп турганы төгүн эмес. Жаман айтпай жакшы жок дейт, ак менен кара тең жүрөт дейт. Маселе биздин кайсы жака көбүрөөк көңүл буруп атканыбызда болсо керек. Бүгүн биз ошол уурул коомдогу кадыресе көрүнүшкө айланган уурулук кыргыз элинде мурдатан болгонбу? Эгер болсо, Кыргызда кандай чара көрүлгөн? Ууруларга деги эле коомдо орун, коомдогу мамиле кандай болгон? Ушул багытта маек куралы деп чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Бул багытта маектешүүнүн студиябыздын коногу менен тааныштырайын. Турар Рыскулов атабыз, театр жана коомдук ишмер. Куш келипсиз. Дагы бир коногубуз келатат буюрса. Анда эмесе биз маегибизди баштай берели. Турар ата, ушул уурулукка бир абай салып берсеңиз да, бул адатпы, бул же сапатпы, эмне деги эле? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен мындан баштагым келет да. Уста менен дос болсоң, нар кесерин аларсың. Ууру менен дос болсоң, бир бале каларсың деген ушундун айланасында адан мындай көп сөз кылса болот да. Бул эң бүгүнкү кызым жакшы маселени козгоп атасыңар. Азыр уурулук деген бул жаман нерсе да. Эгерде уур кылса, ал жалаң эле атасына же баласына, үй бүлөсүнө эмес, жалпы ошол урукка доо кеткен да. Баланчанын уурусуна баланча ууру чыгыптыр. Уят маселе болгон да. Анан ал кезде баягы илгерки замандарда баягы тарыхты жакшы билебиз. Казактын жылкысын кыргыздар чаап келип, кыргыздыкын казакта чаап кетип. Ушундай болгондой, ал ошол замандын талабы ошондой болчу. Бирок алар жөн уру эмес, алар баатыр болуп эсептелинген. Тайманбас, коркпогон. Анан ошондо бир кыйын бир уруулар, бир укканым бар. Биздин айылда бир Мамиталы деген болгон экен, менин кайын журтумдан да. Ошо киши ушунчалык ууру экен, анан аты да көнгөн экен да. Ошондо бая кетип баратып, насмай тарткан чакчасы кайерге түшүп калганын кийин келип таап алчу экен. Анан аты ушундай көнгөн экен, жанагы эле бир салып койгон кичи көпүрөнү өтүп кетишкен. Мына ошондуктан ууру дагы жөн эле ууру эмес, а дагы кылдат. Алардын өзүнчө тактикасы болгон. Кайсы убакта кириш керек, кайсы убакта чаап алыш керек. Алар бирин эки мал эмес, бир бечаранын бир саан уюн же бир эмесин алып кеткен эмес. Ал уят маселе. Ал деген жанагы илгери байлар бай миңдеген жылкы айылган байлар да, ошолордун баягы 100 жылкысын 200 айдап келчү. Ооба, жылкы түйүү деген бул бир чети жоокердик өнөр, бир чети баягы чалгындоо, душмандарына чалгындоо иретинде барып, анан куру келбей, чалгындап барып, анан кийин аны баягы анчанын баарын ошол жердеги өздөрүн бир уруу болобу, ошол баягы мындай оокат кылышкан да. Эми негизи уурулук деген абдан жаман нерсе да. Ууру экен дейт, уурунун тукуму экен дейт, уурудан чыгыптыр дейт. Эгерде бир айылдан бир ууру бала чыкса, анан ал келишкен, ата энесине барган эмес. Ошол айылда бир аксакалга барган. Баланча деген ууру ушу силердин айылдан экен деген, анан аксакал чакырып алып туруп уят кылган. Көрдүңүзбү кандай тартип болгон? Барып эле тиги сенин балаң уурдап алыптыр, давай тигүү деген эмес. Ошол аксакалдар чечкен. Ал аксакалдардын сөзү эки болгон. Анткени себеби аксакал дагы ошончолук кадыр барк ээ, сөзү эшикте калбаган, өтүмдүү, тарбиялык мааниси. Анан анын урунуна жанагы кол туткак экен деп коет. Бул ууруга жатпайт. Бул жанагы балдардын, кичинекей балдардын бир калем сабын болобу, же бир оюнчук болобу алып, анан ошондо ата энеси айтып калса, учурунда айтып калса, анан тарбиялаган уят болот деп. Анан мен өзүм баягы атаны көрбөй калдык, согуш чыкты. Анан атам дагы Рыскулбек атам абдан кемеңгер кишкен. Анан бир көз ачыктыгын айтайын. Айтчу экен бабижесин. Мен кетем, бирок кайрылып келбеймин.
ана қолыңда 2 бала қалды. Мен улусум, менден кийин. 2 баланы үйрөткүн. Ууру кылбасын. Ушак сүйлөбөсүн. Көрдүңүзбү? Бул деген анан балдарды окуткун. Окуу жакшы, билим алсын. Деп ошол сыяктуу анан баягы тарбия жакшы экен. Бул эненин тарбиясы абдан апабыздыкы кийин киши эле. Ана ушундай ак ниеттүүлүккө бирөөнүн ала жибитин аттап, бирөөнүн бир мындай бир кичинекей мындай чоң буюмду кой. Бирөөнүн эшиктин алдына жаткан таякты алып келип тыюу салган да. Биз ошондой тарбияны көрдүк. Анан эми ошондуктан мен өзүм табиятымда деле элдин баары эле ушул уурулукту жаман көрөт го. Уурулук деген жат нерсе да. Ууруп, анан кийин бирөөнүн алып алып, ал аш деле болбойт. Адамга сиңбейт. Эмгек менен таба албаса, чекетерди ошону таппай, анан кийин бирөөнүкүн даяр оокат алып алып туруп, союп жеп алса, же сатып жиберсе, бул абдан жаман нерсе. Айта бериңиз. Ошондуктан мына ошонусун биз ууру. Анан эми азыркы талапка келсек, эми өзүңөр билесиңер, уурулар эми анын баарын эми өзүңөр да билесиңер. Дагы тереңинен сүйлөшөрбүз. Сүйлөшөбүз. Ооба. Биздин студиябызга экинчи коногубуз келип кошулду. Абдымамбет Сариев агабыз, жазуучу. Куш келипсиз, Абдымамбет. Куш болуңуз. Бүгүн биз ошол коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөрдөн улам ошол уурунун арты куш деген бир теманы алып чыктык. Уурулук жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына Турар ата киришүү кылып айтып берди. Анан сиздин дагы кошумча пикириңиз болсо, бул мисалы уурулук жана ак менен кара тең жүрөт дегендей, ар бир адамдын ичинде бар бир ач көздүктүн бир өнүгүп кетишиби эмне да уурулук деген? Өзү бул тарбиядан анан коомго жараша да болот да. Адамда ак менен кара чын эле бир эле жүрөт. Бирок демократияны берген да Кудай. Сен жакшы иштерди жасай турган болсоң, анда жакшылыктарга жетесиң. Эгер жаман иштерди жасай турган болсоң, анда жамандыктарга жетесиң. Баары мени тааныйсың дейт да, кыйналып болсо дагы. Болбосо жакшы жолдор менен тааныйсың дейт. Ошол сыяктуу эле бул уурулук илгертен бери эле катуу жазаланып келген. Мисалы мен Енисей кыргыздарынын тарыхы бар мындай эски мурда жазылган. Ушунда Енисей кыргыздары жазанын түрлүн айтып бериңизчи, кантип жасалашкан? Ошол учурда эгерде кимдир бирөө кайсы бир нерселерди уурдап ала турган болсо, башын кесип туруп атасынын мойнуна илип койгон да, куржунга салып. Анан өлгүнчө ошону көтөрүп жүргөн. Ошого жыттуу чөптөрдөн салып, үстүнө баа сасып жаман болуп кетет да. Эгерде атасы жок болсо, жакын тууганын мойнуна илип койгон да. Ошол куурап, тиги өлгүчө ошо мойнуна асып жүргөн, анан ошого байланыштуу илгери уурулукка катуу тыюу салынган. Ал эми кээ бирлер мындай деп айтат да, жана жылкы тийип келгенде эле уурулук эмеспи, тигиндей мындай деп да айтып жүрүшөт да, ушундай эмелерде. А жылкы тийип келүү деген бул баягы жоокердик өнөрдүн бирине окшош болгон да. Кайсы бир башка бир элге барып туруп, өзүнүн элине алып келип турган да, элин баккан да, өзү жекече эмес. Ал эми уурулук деген жортулчулук заманда, жортулчулук, жоокердик заманда да. Азыркы заманда, азыркы эмес, андан кийинки замандарда деле, Совет маалында деле бул атайын кылмыш жаза кодексинин эмесине киргизилген. А кыргыздын өзүнүн каада салтында, үрп адаты боюнча дагы ошо уурунун арты кууш дегендей бул өмүр бою жарыбай турган, элдин баарына жийек көрүндү болуп кала турган, мындай моралдык жактан дагы кемсинтилген да. Ушундай бир жаман нерселерге туш келип турган да. Анан эмне себептен бул адамдар ууру болуп кетет? Анткени кичинесинен тарбиядан башталат да. Мисалы апам мынтип айтчу да, балам бирөөнүн бирдекесин албагыла, эчтекени албагыла деп чай ичкен сайын эле айта берет да. Айта бергенден кийин биз ошого ылайыкташып калдык да. Мен 6 жашымда жетим калдым да. Эң чоң улуу агабыз 14 жашында болду. Анан жарыбаган эменин жетим балдары ушинтип ууру болот деп айтат кийин деп. Анан ошондо байдын балдары деле бар болчу, анан ошолор үндүк уурдап барып союп жешчү да. Анан ошондо элдер айтышчу экен, ушу сарын балдары жетим, бирок эчтекени албайт деп. Анткени ал тарбиядан болот да, дагы бир жагын. Канда да болот да, айрым адамдарда. Анын тарбиядан да болот, тарбиядан улам эле айтып берсе кулагыңа жат болуп калат дагы. Жанагы жаман адатка барбай каласың да. Бирок бул ууру болгон киши баары жазаланат. Жазаланбай калбайт да. Ар кандай жолдор менен жазаланат. Баары колго түшөт, же камалат,
же башкача жолдор менен жазаланат. Демек баягы биз кичинекей бала кезинде эле баягы ак караны ажырата албай турган кезинде эле ошол мисалы кол туткак болуп бирдемени ала калып же ал билбей жасады да. Эгер ошол учурунда ата энеси байкап айтып деп калса, балким. Жана уяда эмне көрсө учканда ошону алат дейт да. Ата эненин анан коомчулуктун тарбиясы болот да. Эгерде ата энеси мектепте, анан үйдө, негизинен үйдө, анан мектепте эки эле жерде чоң тарбия берет. Ага эжейлер тарбия берет, анан ата энең тарбия берет. Калган жерде бөлөкчө тарбиялап коюшу мүмкүн да. Эгерде балаңы үйдөн, мектептен жакшы тарбияланбасаң да сени көчөдөн тарбиялап коюшат дейт. Көчөдөн тарбияланса ал башкача болуп калат да. Жана криминалдык эмелердин пайда болуп атканы, уруу бөрүлөрдүн көбөйүп атканы, ошо салттын бузулушунан дагы кыргыздын өзүнүн салты бузулуп, ар кайсы уруулар менен, ар кайсы элдер менен биз аралашып кеттик. Мисалы 1860-жылдардан кийин, 75-жылдардан кийин биз орустарга аралаштык дагы. Биз ичкиликти үйрөнө баштадык. Башка бир элдер менен аралашып, уурулукту, тескери бир жоруктарды, шүмшүңдөгөн адаттарды тескери менен жуктуруп алдык да. Ошого байланыштуу баягы кыргыздын баягы таза сакталып келаткан наркы өзүнүн каада салты бузулуп кетип атты да. Анткени мурда бир айылдын ичинде болсо, бир уруунун эмесинде болсо, ошо урууга сөз тийген. Ошонун аксакалдарына сөз тийген. Анан ошого байланыштуу анан жетим жесир өзүнчө талада калып, журтта кала берген эмес. Анткени алардын бийлер манаптары бай болбосо дагы, мындай нарктуу аксөөк болгондуктан өзүлөрүнүн жетим жесирин кор кылбай, журтка калтырбай алып жүргөн. Себеби башка уруунун бийлерине, манаптарына шерменде болуп калууну көздөгөн, каалаган эмес. Анан өзүнүн уруусу дагы уят болуп калбаш үчүн бала чаканда тыйышкан уурулуктан шерменде болуп калабыз тигилердин астында деп. Ууру идиш аягына чейин талкалап чыгып кеткен, анткени жаман иштер жасаса берки уруунун адамдары. Ошон үчүн мындай тарбиялык мааниси зор болгондо, азыр тарбиялайын десең азыр аралашып кетти. Жаңы конуштар пайда болду, ички тышкы миграция күчөдү да, өтө оор болду. Анан мыйзам турат, конституция баш болуп, башка жазалоочу мыйзамдар турат. Бирок ал мыйзамдар турганы менен көрбөйт окшойт деп туруп жасай берет, анткени көнүп калган да. Мурун мисалы сөздөн эле же уяттан эле корко турган болсо адамдар, уурулукту жасабаш керек деп. Азыр килтейген бир мыйзам турса дагы, мамлекет ошону болушунча көзөмөлдөсө дагы баары бир жасала бере турган нерсе, терс көрүнүш. Эми ушул уурулуктун түрлөрүнө токтолсок да, мисалы майда барат мал уурусунан тартып дагы кандай түрлөрү болгон? Дегиле бар азыр коомдо делечи, мисалы алдамчылык, сүткорлук, бул деле уурулукка кирет да кайсы бир деңгээлде, Мындай бирөөнү дагы бир эме чыгат экен, ортомчулдар. Мен сага үй алып берем, баланча кредит алам, баланча сеники деген, мунун баары уурулук да, көз көрүнө. Анан кийин баягы илгери бала кезде аксакалдар айтып калчу эле. Баланчанын ууру кылганы капырай ушу жер кабыл албай койду деп. Анткени себеби көрү жакшылык асылат экен, ошондо батпай атып киргизет экен да. Анан айтты экен, мына баягы уурунун түбү момундай болот экен. Турмак ошол өлгөн ошо ууру жер кабыл албай атат деп. Көрдүңбү кандай? Анын барынан баягы бар тарайт да. Бул деген чоң жаза болгон. Ошондуктан бул азыр эми мисал үчүн атасы эми ууру деди коелу, жанагы мамлекет эң бир жаман касиет, мына Союздун убагында мына баардык коммунисттик партия абдан катуу болчу. 5 сом урдасаң да жазасын алчысың. Эгерде 5 сом урдаган киши 5000 сомду оңой алат да. Көрдүңүзбү кандай татаал болгон. Ошондуктан уурулукка абдан катуу маселе коюлган. Мына бир ичке турар да. Моралдык жактан таза деп, ал тазалыктан эки эле маселе. Ууру кылбаган, ушак сүйлөбөгөн, үй бүлөсүндө бекем таза кишини көтөрүп, бул таза экен деп. Азыр эми була эмки телебизге кечирип койсун. Азыр айнан айын миллиондорду сугунуп алып деле басып жүрүшөт. Анан ал бу жерде калган, өзү калып эле түрмөдө, бирок биягындагы бизнес гүлдөп атат. Гүлдөп. Аялына жазып койгон, же балдарына. Илгери жана башында айтып кетпедимби? Эгерде атасы ууру кылса, баласы эмес, анын бала 7 атага чейин доо кетип уят болгон. Баланчанын баласы ууру, ага жолобо деп биздин ата энебиз айтчу да. Ага жолобо. Жана айтканда баягы жана башында айтып кеттим, бу иним да угуп калсын. Да кайталап коеюн, кечирип коюңуздар. Уста менен дос болсоң,
нар кесерин аларсың. нар кесер. Ууру менен дос болсоң бир балия каларсың деп абдан мындай бир катуу. Бул сөздүн баягы мааниси абдан күчтүү да, көрбөйсүзбү мындай түшүнгөн кишиге. Ошон үчүн Кудай сактасын, ушул эми ак эмгекке ээжесиң. ооба. Эгерде бир кой баксаң дагы, жок дегенде огородуңа бир 2 помидор өстүрүп алып туруп, өз эмгегиң менен ошону сатасыңбы, жейсиңби, канчалык сонун адамга жагымдуу да. Ал уурунун көчү кууш дейт, бекерин айтылбайт. Ал деген бир баягы ууру ошону жеп атып, качан келип коркунуч. Ар жагында тереңинде коркунуч. Качан келип мени кармап кетет деп. Көрдүңүзбү? Абдан бул татаал нерсе. Ошондуктан мен айтар элем, уурундукту коюп, ак ниет менен, өз эмгең менен бул жагымдуу да. Анан азыр эми мен өзүм жанагы интернеттен ишим жок, мен гезитте окуган кишимин. Окуп алып, кээде ушунчалык капа болом да. Ушунчалык. Чекес тердебей эле. Анан эми биякта президентибиз эми аракет кылып атат. Коррупцияны жогош керек, уур кесип болбосун, элдин арасында басып калбагандай болсун дейт. Жаркырап эле кээде уяласың. Анан дагы ошол бул маселе абдан эми мында саясатка кирип кетпейли. Турмушта айтып атам да. Иним, туурабы? Ошон үчүн мен каалар элем ак эмгек менен ошо бир кантсок чай ичсең дагы ак эмгек менен ичсең ошо адамга жагымдуу болот. Уурунун көчү кууштап коет. Анан азыр бир кызык маселе бир ситуацияны көрсөң, баягы уурусу күчтүү болсо, ээсин доого чыгыптыр дейт. Бул деген мындай, жанагы миллиондорду сугунуп алып анан эметсе, кайта чыгышат экен. Бул туура эмес. Бул саясий заказ, бул саясий куугунтук, как куугунтук. Мына ошон үчүн мындай нерсени абдан мыйзам ичинде жакшы тартипке салбаса, бул уурлук менен эч ким алдыга кетпейт, уурлук менен жарыбайт. Уурлук менен жан сактаган киши ал түбөлүктүү эмес. Ошондуктан ар дайым өз эмгегибиз менен, ак эмгек менен жашасак, ошол турмушта өзүң бетиң да жарык, коомдун алдында, элдин алдында, өзүнүн айылына чөйрөң алдында мына маңдайың жарык, мындай жашоо кызык болот да. Рахмат. Рахмат. Мисалы, ошол бир кишиден уурдаса дейт да, ууручу. Бирдикин алса, эгер өзүнүн башына көрүнөт дейт да. Өзүнүн башына мисалы көрүнүп, ал өзү азабын тартат дейт. А эгер көптүн казанына кол салса, элдикин уурдаса, анын жет урпагына каргыш болуп өтүп кетет деген бир элдик сөз бар экен да, ушуга оюңуз? Азыр мурдагы суроого дагы уурунун түрлөрү боюнча да кошуп кетейин азырага, анан кийин беркини өнүп калбай кайра эме кылабыз да. Уурунун түрү болгондо азыр Абдыган Эркебаев Ош областына губернатор болуп калды да, ошондо тоок уурдагандар тутулуп тонналап жегендер кутулуп атат деген бир сөзү болгон да илгери. Анан ошол сыяктуу эле майда шүйдөдөн башталат да. Жана чөнтөккө кол сала койгондон, тоок уурдагандан, кой уурдагандан, мисалы биздин өзүбүздүн менталитке ылайыкталган. Анан жылкы тигиндей мындай ар нерсе, анан үйлөрдү тооноп, банктарды тооноп дегендей ошентип түрлөрү өсүп отуруп, акыры айланып мамлекеттик деңгээлге чейин жетти да. Мамлекет мисалы мамлекеттик деңгээлде уурдап атышат да, бул аксакал айтпадыбы? Деңгээлде уурдап атат, бирок бул уурдаса уурдай берсин. Мен андан деле көп тынчсызданган жерим жок. Бул анткени ал уурдаган адам майда уурдайбы, чоң уурдайбы аны куурайт. Адамдар көп нерсени түшүнбөй атат да. Ар бир нерсенин өзүнүн рамкасы бар да, чеги бар. Чектен чыккандан кийин шору кайнайт. Мисалы камалып атат, тигиндей мындай болуп атат, ар нерселер болуп атат да. Же үй бүлөсүнө зыян келип атат, же бала чакасына зыян келип атат. Ар түрдүү нерселер менен Кудай жазалап атат да. Анан Кудай жазалайт экен деп мындай түшүндүрөйүн десең, көпчүлүгү динге кирип кетет да. Кайсы бир динге кирет дагы, же исламга фанат болуп кетет, же башка диндерге кирип кетет дагы. Ошонун аркасынан кубалап кетип калып атышат да. Негизги нерсе Кудайды таанып, ошо жазасыз эч нерсе калбай тургандыгын билиш керек да. Азыр жазаламаган киши калган жок азыр чоңдордун ичинде. Аз эле калды. Көпчүлүгү жазаланып эле куурап шору кайнап эле атат. Анан ошондон улам билиш керек да. Бир эле күн жатып көргүн тияка эмне болор экенсиң. Ошо бул дүйнөнүн тозогу деген ошо түрмө болот да, апарып. Кызыга 15 күн камап койсо деле оңой эмес ушундай да. Ошол сыяктуу бул миллиондо уурдайбы, же майдалап уурдайбы, баары жазасыз калбайт. Муну Кудай баары жазалайт да. Анан билбегендер уурдап атат да. Анын аркасы жаман боло турган билбейт. Анан экинчи азыркы суроо кандай болуп кетти эле?
ошол урпагына өтүп кетеби элден мисалы, урдаса? Библияда деле, Куранда деле бар. Сулайман пайгамбар жөнүндө айтат да, сенин 7 урпагыңа чейин жазалайм дейт да. Жана туура эмес иш кылдың дейт. А өзүң жүрө бер дейт. Сенин 7 урпагыңа чейин жазалайм дейт. Анткени биздин муунубузга зыян кесепет тийип калбасын, кесирибиз тийбесин деп биздин кыргыз ата бабаларыбыздын баардыгы бир жаман иш кылгандан, уурулуктан сырткары, жаман сөз сүйлөгөндөн, жаман иш кылгандан Сактанышкан. сактанып коркушчу. Анткени балама зыян тийип калбасын. Небереме андан кийинкилерге 7 балама чейин, тукумума чейин зыян тийип калбасын деп коркушчу. Азыр чалдар болуп туруп, кыз келиндердин бутун карайт же башка неме болот. А кыргызда илгери аксакалдар бирөөнү карап койсо, көзүң акыр, сен эмнени карап атасың деп айтышчу да. Азыр башка улуттар туура эле ар нерселерди ушинтсе боло берет экен деп атат да. Ошо ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар да. Ошо чектен чыгып кеткенден кийин бир балакетке туш келесиң да. Рахмат. Эми мисалы элдик бир икаяны угуп калдым эле да. Бир киши айранга сүткө суу кошуп сатчу экен да. Анан сүткө суу кошуп сатып, анан көбүрөөк акча кылып, анан аны тиги белине түйүп алып келатса эле кокусунан эле сел келип, тиги киши селге агып кетиптир да. Анан жана акчасынын баары агып кетиптир. Анан ошондо тиги киши чыгып алып айткан турбайбы? Суунуку сууга депчи. Суунуку сууга деп. Анан азыр мисалы ошол кошуп сатуу, алдап сатуу деген дагы бир уурулуктун бир түрү пайда болду да. Ушуга кандай карайсың? Анан мындай да, жакшы суроо болуп атат. Мисалы үчүн жанагы байлар, бизнесмен болобу, ишкер болобу, же мамлекеттик иште болобу, анан жанагы көп нерсени өзүнүн байлыгын жашырып коет экен да. Бул эми адамдан жашырган менен Кудай көрүп турат да. Ошон үчүн ошол жанагы миллиондогу гезиттен окуйбуз, өзүм гезитте окуган кишимин, иним. Ошондо жанагы налогтон өзүнүн байлыгын жашырганда ууруга кирет. Чоң ууруга кирет. Канчалык мынабу миллиондорду иштеттирет, бирок андан налог төлөш керек да. Библияда да, Куранда да бар. Тапканыңдын 10%-ин бергин бейбечарага. Жетим жесирлерге бергин дейт. Азыр анан кийин бир кызык маселе. Мен кээде ушул окуп алып, мен таң калам дагы, кээде мындай абдан капада болуп кетем. Мисалы үчүн баласы үчүн атасы жооп бербейт, же баласы атасын жооп берет. Андай болбойт да. Жана башында айтып кеттик, ал жалаң баласы же атасы үчүн эмес, же баласы атасы үчүн эмес. Ошол урууга тете жети атасынан бергиге чейин доо кеткен. Ошон үчүн кыргыз эли ак эмгек менен ууру кылбаганга, бирөөнүн эмгегин жегенге абдан каршы турганда, эң дагы уурунун эң бир абдан коркунучтуу нерсе коомдук мүлккө кол салуу. Коомдук мүлктө анын ичинде баары коомдук мүлк деген элдики, элдин оокатын. Ошону билбейм, кантип ошол элдин мүлкүн абылдатып, этеги 100 сом, миллиондогон долларды жеп, сом менен эмес, доллар менен жеп койгондой жиниң кайнайт экен. Ошон үчүн бул жакшылап бул жагын күрөшпөсө болбойт экен. Анткени себеби азыр эми таң каласың. Эми уурунда баягы азыр келиш алабы билбейм, анысың кайда. 100 доллар уурдаган түрмөдө жатат. 100 000 доллар уурдагандар эркиндикте чардап жүрөт. Чардап жүрүп, анан кийин дагы бир маселе, мына карапайым кишилер, байкуштар жыргагандан тетиги талаада жүрөбү. Россияда, Казакстанда, башка мамлекеттерде үй бүлөсүн багайын деп, ошол оокат кылайын деп. Анан кийин кээде кесиптен окуп калам. Мына 4,5 миллиард карыз болдук. Элге эл деген эптеп оокат кылып атат. Анан теги Россияда, Казакстанда баягы оокатын жүргөндө эмнесин берет ал, эптеп балдарын багып атканда. Ошон үчүн жанагы элден уурдагандарды кустуруш керек. Илгери ошондой болчу. Кустуруп тургандан кийин түрмөгө камап койчу. Туурабы? Анан антпесе кайдан болот тартип? Рахмат. Жанагы сүт сууга да атпайсың ба? Бул мисалы таразадан алдап жешет мисалы. Жөнөкөй эле майдадан, анан баардыгынан жашырып жеп атпайбы? Бул аксакал айтып аткандай, ошолордун баарынын берекеси болбойт да.
берекеси болбойт, жегендер жей берсин, мен ушинтип эле айтам да, жанагынтип уурдап. Анын балекети бар, аркасынан талкалап коя турган. Аны жана миллиондорду дагы жеп атышат, жесе жей берсин, анткени түшүнбөй атат да. Качан аны түшүнгөндөн кийинчи ошол жаман болуп кала турганын, ал өзүнө зыян келип кала турганын, бала чакасына зыян келип кала турганын толук билгенден кийин бизде түшүндүрүү иштери жок да. Бизде жана кылмыш жаза кодекси, ар түрдүү тармактык мыйзамдар, конституция болгонубуз менен бизде идеологиялык иштер жакшы жүрбөйт да. Идеологиялык ишти жүрөйүн десе диндер колуна алып алган. Минтсең тозокко түшөсүң мит. Ал тозок менен бейишти көрбөгөн кишилер көп коркпойт экен. Ошон үчүн бул жерде адам өзү жазаланып кала турганын, бу дүйнөдө дагы, наркы дүйнөдө дагы жазаланып кала тургандыгын ошонун аркасында кыргыз башынан айтып берген да, жана жет атасына кесири тиет деген. Ошондой нерселерди мамлекеттик деңгээлде жана мурда мамлекеттик секретарь түшүндүрүү иштерин эл арасында жүргүзүш керек да. Идеологиялык атайын пропаганда агитация бөлүмү деген болгон илгери. Ошондойду ачыш керек да. Ошондойду ачып, анан элге кеңири түшүндүрүш керек. Эмне себептен зыян болуп калат экен. Анан кийин жана мыйзамды дагы катуулатыш керек да. Катуулатып, анан түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Болбосо жанагы тарбиядан кетип атат да, жаш кезинен эч ким коркпосо, эч нерседен коркпосо, Кудайдан да коркпосо, мыйзамдан да коркпосо, анан эч ким көрбөгөндөй сезиле берсе, жанагындай уланып кете берет да. Ошондон кыйналып чыгат да. Абдагай, ушул жерден дагы бир суроо да, мисалы, сөзсүз эле Кудайдан же мыйзамдан же бирөөдөн коркуш керекпи? Жеке адамдык абийир деген. Ошону түшүндүрүү иштерин жасаш керек. Кантип калыптандырабыз ошону? Калыптандыруу деген ал оңой эле негизичи. Оңой эле мамлекеттик деңгээлде жүрүп турганда мурда. Эмне үчүн биз 70 жыл бою жана моралды коммунизмди куруучунун моралдык кодексин карасаңар, интернационалдык дух бар, бир туугандык, дос, адам менен дос, бир тууган. Аял менен эркек тең, жаш менен каарда тең. Бирок кантип бири-бирибизге жакшылык кылыш керек деген ошонун баары эле жогортон түшкөн Кудайдын эмеси, программасы менен. Ошондой нерсе бизде жок да. Мисалы, бизде жакшылыкта айтылган жок да. Көптөгөн эмпошниктер келип калды. Бузуп жаруу иштери көп жүрүп атат. Аял менен күйөөсүн мушташтырат. Балаң алар укукка таянып атышат, адам укугуна. Укукта улуттун укугу жок болуп калып атат да. Улуттун укугу биринчи туруш керек. Анан кийин адам укугу жана башка укуктар болуш керек да. Ошон үчүн адамдар бири-бирин кантип сыйлаш керек экенин, сыйлабаса эмне болуп кала тургандыгын туйдуруп сездириш керек. Анткени мисалы мен сага кызымдай мамиле жасабасам, менин кызыма да андай мамиле жасалбайт. Ошону көрүш керек да. Ушундай нерселерди айтып түшүндүрүш керек да. Эмнени эксең ошону оросуң. Эмне кандай эмес бумеранг да. Эмне кылсаң ошону баары көрөсүң, же балаң көрөт. Мен кыздарга жолугуп калам да, сендей кыздарга андай. Мен дайыма кызым ойлойм. Менин кызым дагы ушундай. Менин кызыма да мен кандай жакшылык кылышым керек. Анткени менин кызыма да бирөө жаман мамиле кылса, же туура эмес мамиле кылса, кандай болот? Эгер эркек бала болсо, балам ойлоном. Илгери ошентип ойлонгондо, неберелерим, балдарын ойлонгондо, ошондо ойлонгондо эле коркунуч пайда болот адамдачы. Соопчулук деп коет да, уяттуулук, адеп, абийир пайда болот да. Ар бир адам жашың менен жүрүшүң керек да. Тең, мындай өзүңүн поколение, биздин поколениябыз окшошураак биякта. 5 жаш, 10 жаш, 2 жаш. Ар бир адам өзүнүн мууну менен аракеттениш керек да. Бизде жана атам мас болсо, тайлаа менен дос болот дейт. Тамаша сөз сүйлөшөт жаш кыз келиндерге, же башкача, же кемпирлер, жигиттерге тамаша сөз сүйлөйт. Эмелердин баары бузулуп калып атат да, кыргыздын байыртадан келаткан салты, кийим кечесине чейин орду ордуна коюш керек да ар нерсе. Орду ордуна коюш үчүн кыргыздын каада салт, үрп адаты иштеш керек. Аны үчүн мамлекеттик мыйзам менен экөөнү синтездештириш керек. Мисалы эмне үчүн эстирдин тушунда каада салтка көп асылышкан эмес, динге асылган эмес. Себеби каада салттын эмеси моралдык кодекске ылайык. Меймандос бол. Кыргыз меймандос болот. Алдаба, уурдаба. Меймандостук, жакшылык кылуунун баардыгы ошо коммунизм куруучу моралдык кодексинде турса, кыргыздын салтында турат да. Баардыгы. Мисалы Кыргызстанга кимдер качып келбегин, тентип келбесин? Жакшы. Ошолордун баардыгы, мисалы корейлер Владивостоктон айдап келди, депортация. Чечендер, ингуштар, балкарлардын баары тиги Кавказдан келди. Казактар 33-жылы Галашектин тушунда кырылды. Немецтер келди. Анан уйгурлар менен дуңгандар көтөрүлүш чыгарып Кытайдан сүрүлүп келди 1879-жылда. Ошондой нерселер 42-жылдары жана немецтер келди. Ошондойлордун баары келгенден кийин өзбектер тияка батпай келди. Ошолордун баардыгын кыргыздар меймандостук менен кабыл алган. Бир да мамлекетте, бир да улутта качып барганды кыргыздай кылып тосуп алган эмес. Бир Япон мынтип жазып турдарында жүргөн. Америкада жашадым, башка жакта жашадым дейт. Бирок тил билбей туруп, өлбөй, ачка калбай жашай турган бир эле улут бар, бул кыргыз эл деп жазган. Гезитке чыккан сиздер окусаңыздар.
Анан ушундайда бул Кудайдын программасынан нерсе. Биз өзүбүздүн эски нерсебизди калыбыбызга келтире албай атабыз. Япондар синтоизм менен азыркы илимий цивилизацияны айкалыштырат да. Биз ошо менен азыркыны айкалыштырышыбыз керек да, ошондо болот да. Рахмат. Эми мындайда жана илгери көчмөн эл, кыргыз эли эч кандай боз үйдө жашайт да. Ошондо киши жогун билип жанагы эшигин түшүрүп туруп эле таяк жылап койгон. Таяк. Үйдө киши жок деген. Үйдө жок, бүт кете берген. Эми сададан кетейин азыр английский, америка жанагы кулупларын талкалап банк туурап атышат. Магазинди кой. Көрдүңбү уурунун күчөгөндүгүн. Анан кийин жана алдынан бул иним туура айтып кетти, жанагы эме. Жанагы таразадан жесең ташбака болосуң деген. Бул салыштырмалуу. Эгерде менден жесең, сен ташбакада ишиңе жүрбөйт деген маселе. Ал ташбака деген мындай салыштырмалуу айтат да. Ошондуктан ар бир маселеде жана дагы кайталап коеюн, кечирип коюңуздар. Жанагы жеке менчикке болобу, мамлекеттикине болобу, бирөөнүн мүлкүнө карасаноо бул жакшылык болбойт. Ошон үчүн мен баягында бир кесиптен окуп калам мен. Тиги эмеде тиги атасы эгерде күнөө дейт, кечирилди. Күнөө деген кечирилбейт да. Ал калат деп элек. Ошон үчүн кыргыз эли болобу, негиз адамзат артын ойлогон. Мейли мен 100ге чыгайын, бирок артымда балдар бар, артымда элим бар. Ошол уят болбош үчүн муну алдын ала ойлогон. Ошон үчүн абдан ак ниет, эчтене кылдай да бирөөгө зыян кылдырбай жашоо турмуш өткөрүшкөн, туурабы? Ошон үчүн ар дайым ак ниет, жүрөгү таза. Жана айтып атпайбы? Адам өзүнүн пейилинен, өзүнүн жүрөгүнөн коркуш керек. Өзүнүн. Анан ал эми баягы Кудай деп эметебиз, Кудай. Ал бир маселе. Бирок адамдын өзүнүн жеке турмушунда өзүнүн бир ички дүйнөсүндө бир коркунуч болуп турбаса, ал жасай берет. Ошон үчүн ар дайым жанагы кыргызды кыржылда дейт. Эч унутпайт. Күнөө кыласың, ууру кыласыңбы, бирөөнү майып кыласыңбы, ал кыргыздык эч унутулбайт. Ал атадан балага калат. Мен тигин баланчада балан момундай ууру кылган, момундай күнөө кылган деп туруп, ошон үчүн жашоо турмушта артын ойлоп, өзүбүздүн кийинки урпактар үчүн ойлоп иш кылсак, жанагындай ууру кески болбойт деп ойлоймун да. Тарыхта көптөгөн улуттар жок болуп кеткен. Азыр тарыхта аттары жок. Кыргыз ошо Бартолт айтып аткандай, Борбордук Азиядагы эң байыркы элдерден деп айтып атат да. Мындай тарыхта аты болгон эл болбосо керек деп. Эмне үчүн кыргыз сакталып калды? Эмне үчүн адамдар бузулуп жок болуп, тукум курут болуп кетти? Себеби ушундай уурулуктан, ар кандай жаман иштерден баары жок болуп кеткен. А кыргыздар ошону өзүнүн салтын бекем кармагандыктан жок болбой сакталып келди ушу мезгилге чейин. Анткени салтты кармады, уурулуктан жана башка тескери бузук жолуктардан алыс болуп, анан аман эсен калып калды да. Болбосо башка элдердей болуп, тарыхта аты калбаган элдер болуп жок болуп кетмек. Баары бир жанагы табият иргейби же Кудай иргейби өзү мындай жана Помпей шаары жок болгондой эле, жазалоонун түрлөрү көп да. Жер титирөө, сел, уруш, согуш, орус, сыркоо кылып туруп жок кылып коет да бул элдерди. Эми ушул сиздин сөзүңүздөн улам да 9 кесеп деген бар экен да, кыргыздачы 9 кесеп 7 кыш деп коет экен. Ошол зилзала, мисалы айттырбай келген адамдын алы жетпеген жоолорчу, анан карышкыр мисалы, анан дагы ушул сыяктуу экен да, ошонун ичинде ууру дагы бар экен да. Мисалы булар эмне үчүн кесептейт да, анткени алар адамдын бул жакшы, бул жаман, бул наристе, бул аксакал, бул байбиче, бул түз жүрөт деп бөлбөйт экен да. Иргебейли ал болсо келип каптап жок кылып кете берет экен да. Уурулук дагы ошондой нерсе дейт да, ошол кырстар менен. Содом менен Гомор шаарлары болгон илгери. Ошолордун баардыгы ошо бузукулуктан, уурулуктан, аңгиликтен, сойкулуктан жана башка иргебегенден нерселерден шаар толкунгон да, жана Луттун эли. Луттун элинде Лут өзү да аман эсен качып кутулган, 2 кызы менен. Ал өзү да бузулуп калган анан. Ал өзү да 2 кызын туудуруп салган кийин ар жагына. Мына ушундай элдер жок болуп кетет да. А бизде ошо кайнене менен үгөй баланын мамилеси кандай, кызы менен
келин менен кайнатанын мамилеси кандай, куда менен мамилеси кандай, дос менен достук кылгандай, бир тууган ортосунда айырмалар, анан көрүнбөгөн чек аралар турган да. Азыр көрүнбөгөн чек аралар азайып кетти да башка улуттардын. Бизде ошондон өтүшкөн эмес. Бир боз үйдө жашаган ошо чек арадан өткөн эмес. Ошон үчүн таң калганда бир боз үйдө жашап туруп, аралашып эле жашайт, бирок бузулбайт да. Анткени чек арадан өтө албайт да. Чек арадан өтүп кеткенден кийин аны ар кайсы бөлмөгө жайгаштырып койсоң да болбойт экен да. Бузулуп калгандан кийин. Ошондой да. Мисалы ушул уурулукту жана жогоруда Турар ата да айтты, Абдагай сиз да айттыңыз. Баягы демек бул баягы адамдын алкына алдыруу экен да, ач көздүккө алдыруу. Мисалы жакшынакай бир буюм турса, жолдо турса, эч ким көрбөсө, кичинекей бала аны алгысы келет, өзүндүк кылгысы келет. Бирок ошол өзүбүздө бар мындай жаман сапатты, эгер ага биз туура таалим тарбия берсек, демек бул уурулуктан кутулуунун эң негизги жолу эле бул адамдык абийир менен эле таалим тарбия. Да? Туура. Азыр эми баягыдан бери уурулук жөнүндө айтып атабыз. Азыр мен айтар элем, азыр адамдар ашказан ойлоп калды. Кантип уурдайм, кантип алам, кантип байыйм, ал эл несенин болобу, мамлекет несенин болобу, иши кылып эле алыш керек да. Бул деген биз жакшы эмес. Ошондуктан жанагы айтат, эй, алкымыңды тый деп айтчу деги. Алкымыңды жаман сөз да. Алкымыңды тыйбасаң бирди көрөсүң деген. Ошон үчүн жанагы мындай жанагы алып эмес, анан азыр ашказанды эмес, баш казандын мээсин толтуруп, акыл эстин мээсин, жүрөктүн тазалыгын, адамдын пейилин тазалыгын жөнүндө сүрөшсөк, жанагындай ууруп дегендер болбойт эле деп ойлоймун да. Туура айтасыз. Азыр мындай да, азыр адамдардын жан дүйнөсүндө өзгөрүүлөр башталды да. Жакшы өзгөрүүлөр болуп атат бул. Адамдар көп нерсени түшүнүп калышты. Жалаң эле жана ач курсак тойнар, тозгон кийим, бүтөлөр, анан өлгөндөр кайра келишпейт дегендей да. Мисалы өтүп кетип тирүү болсоң, мисалы өкүнүчтөр көп да, адамдар өтүп кетип атат дегендей мындай. Эгер тирүү болсоң баары ордуна келет. Эгерде жанагындай алкымды бузуп ар нерсе кыла берсең, ал өзүнүн апаатын алып келе тургандыгын жана силер айтып атпайсыңарбы? Бир буюм турса, ошону кызыкпай өзүнүн нафсысын тыя турган деңгээлге жетиш үчүн ал жашынан анан коомдон да караш керек да. Мисалы өзүнүн абийир уятынан коркуш керек, Кудайдан коркуш керек, анан мыйзамдан да коркуш керек да. Баардыгын комплекстүү түрдө жакшы болот да. Негизинен жана жаш балдар көрбөйт деп ала берет да. Кичинекейинен айта берсе, мисалы мен деле алмакмын бир нерсесин, кичинекейимдечи апам тынбай айта бергенде. Кээде жетишпей калат, кээде бирдеке болот, муну ала коеюн демекмин да. Анан ошон үчүн тиги улам айта бергенден чай ичкен сайын анан болбойт экен деп калган да. Ошо ойдон орнуп калды да. Кээ бирлерде алар айтылбай калгандан кийин тиги бала алат да. Анан көнүп кетет. Кыргыздарда ошол уурулукту жазалоонун дагы бир түрү болуп тур да, таунун деп коебу. Мисалы, карышкырдын тарамышына дуа жасайм. Ошону айтып берсеңиз Турар. Эми ал дагы өзүнчө бир эме да. Танып кеткендер. Баягы тарамышты баягы карышын тарамышта тырышып калат имиш. Ошондо баягы эл отургузуп алып туруп, баягы тарамыш беткенде өзүн өзү мойнуна алган. Албайт да мен кантип мен ууруладым деп. Ошондон баягы тырышып калбайын деп, анан тиги алдын ала байкап туруп, анан кийин мойнуна алган. Алган үчүн кечирип коюңуздар, төлөп берейин деп. Көрдүңүзбү кандай жаза? Анан азыр тиги албай түрмө баары мойнуна албайт. Жок, алган эмесмин дейт. Аябай алган, бирок алган эмесмин деп анан кийин азыр абдан кыйын болду. Анан жанагы дагы тиги дагы нан карматып. Нан карматып, туз карматып. Анан туз карматып, туз камай кылып, анан кийин мен бир нерсе оюма келет. Мен бир агаларым көп жыл өтүп кетти. Анан тиги бир койун уурдатып коет да. Анан кийин баягы кыйын киши болчу, элдин башында жүргөн мен аталаш агам эле. Анан чогулдап айтыптыр, тузду коюп коюп. Анан эгерде эмеде алсам кантесиң, анда төлөйсүң деп баарын айласын кетириптир да. Анан баягы арасынан бирөө анан кийин айткан го, мойнуна алып, анан кийин ушундай деген жазада бул абдан коркучту да. Келип туруп тарамыштан тырышып калса жаман да, ошондон коркуп, анан кийин мойнуна алган. Алгандыгым чын, төлөп берейин. Рахмат. Кечирим сурап. Рахмат келип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Маданият тарых телеканалы өз берүүлөрүн андан ары улантат, аман болуңуздар.